Таңкы пирамида көрсөтүүсү, ардактуу телегөрүүчүлөр. Бизде таңкы коногубуз бар. Тасма таласы өзүнчө бир кеме болсо, андагы капитан эң албетте негизги бул режиссер болуп эсептелет. Бизде мейманда эң мыкты кинорежиссер Сүйүн Откеев. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Сүйүн мырза, алгачкы суроо. Жайдын ысык аптабында кайсыл жакта өткөрүп атасыз? Элдин баары көлгө кетип атат, кээ бирөөлөр айылга кетип атат. Биз ошо үй бүлөбүз менен бир аз ошо чет өлкөдө бир аз эс алып келдик. Азыр болсо ошол кийинки тасмабызды тартабыз деп даярданып аткан кезибиз. Элдер эс алса биз буюрса иштейбиз. Бирок жакшы жер ошол көлдө тартылат тасмабыз. Ошон үчүн көл тарапка барып эс алганча тасмада тартып келебиз деген пландарыбыз бар буюрса. Түшүнүктүү. Сүйүн мырза, негизи эле ар бир режиссердун өзүнүн стили болот. Ал эми сиздин стилиңиз күнүмдүк турмуш, элдин жашоосу, турмуштан болгон окуялар болуп калды. Бул багыттагы тасмаларды тартууңузга эмне себеп болду? Негизи эле мен мындай акыркы 5-6 жылды карап көрсөм, ар кандай жанрларды тартып көрүп турмун да. Мисалы башында ошол драма менен баштаганмын, кийин мелодрамага өтүп көрдүк, мисалы кийин кайра драма, анан акыркы 2 тасмам ошол силер айткандай эле элдик тасма, мындай карапайым, мындай бир адамдарды чагылдырган ошол комедия жанрында болду. Бирок буюрса кийинки тасмабыз таптакыр башка жанр болот, фантастикалык жанр болот. Андыктан бүт баарын көрүп атабыз десем туурараак болот. Жакшы. Сиздин көптөгөн тасмаларыңыз бар. Ал ошол арасында биз аны сүйүп көрөбүз. Анан сиздин жүрөгүңүзгө жаккан тасма, ушул тасма менин визитный карточкам деген тасмаңыз барбы? Мен тасмаларды бөлүп айтсам туура эмес болуп калат. Себеби ал ошол тасманын аркасында, ошол долбоордун аркасында аябай көп эмгек бар. Аны ошол режиссерлор, продюсерлер жакшы түшүнөт деп ойлойм. Ошон үчүн мен үчүн ушул тасма деп бөлгөн туура эмес болуп калат. Баары биздин мындайча айтканда балдарыбыз. Мен бул баламды жакшыраак көрөм деген бул туура эмес болуп калат. Ошон үчүн мен үчүн баары бирдей. Түшүнүктүү. Тасма кадр сыртындагы эмгек деп калдык. Биздин темабыз да мына ушуга байланыштуу. Кадр сыртындагы жашоо деген тема. Мына ушул теманын үстүндө кеп козгоп жатабыз. Ал эми мына ушул практикаңызда тасма тартуу учурунда эсиңизде калган кадр сыртында болгон балким кызыктуу окуя же болбосо күлкүлүү окуялардан бөлүшө кетсеңиз. Негизи албетте андай тасмалар, андай учурлар көп эле болот. Бирок эстегенде таба албай калат. Былтыры ошол Мегатойду тартып аткан кезде негизи комедия жанрында тасма. Бирок ошо аягында бир жерде ошол бир эмоционалдуу бир сахна бар да, ошол негизги каармандын ошо балта менен отун жарып, өзүнүн баягы бугун чыгарып аткан жер бар да. Ошол жер бир аз мындай жашта турган жер. Анан ошону тартып атканда ошол көчөнүн балдары, жаш бала, 1-2-3 класстагы балдар болуш керек. Ошолор келип калды, ойноп атып эле, анан келип, "Байке, эмне кылып атасыңар? Кино тартып атабыз. Көрсөк болобу? Келгиле көргүлө." Анан астымда монитор бар эле, келип мени тегеректеп отуруп алышты 3-4 бала да. Анан ошентип тартып баштадык. Бир 1-2, 3 дубль эми эмоционалдуу болгон үчүн күлгөн эч ким жок. Баарыбыз мындай бир берилип, мындай тынч, актерго көп мындай тоскоол коюлуп отурабыз. Кийин жарым саат, 1 саат өттү. Карасак, ошо баягы балдарды унутуп калыпмын менчи. Бир убакта эле бирөө келип эле анан эме болуп атпайбы? Карасам баягы бала, "Байке" дейт, "О, кино качан башталат?" деп. Көрсө алар даяр бир кино болот деп күтүп отуруштур ал жактачы. Болуп турат. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, эгер сиздер биздин коногубузга суроо узатам же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда турган WhatsApp каналыбыз аркылуу бизге кат жолдосоңуздар болот. Биз жооп алганга сөзсүз түрдө аракет жасайбыз. Ал эми биз маегибизди улантсак, Сүйүн мырза, мына ушул кино тартууда кино жакшы чыгуусу үчүн эң биринчи кезекте эмнеден көз каранды кинонун? Кинонун атасы деп коет го, Альфред Хичкоктучу. Ошонун айткан сөзү бар. Киночулардын баары эле билет деп ойлойм. Ошол тасма тартуу үчүн 3 нерсе көңүл буруш керек дейт. Ошол биринчиси сценарий дейт, экинчиси сценарий, үчүнчүсү сценарий дейт да. Андыктан эгер сценарий күчтүү болсо, сценарий жакшы болсо, анча-мынча техникалык кемчиликтер көп деле көңүл бурулбай калышы эле мүмкүн да. Болбосо деле тасма жакшы чыгат. Андыктан тасманын өзөгү бул сценарий да, окуя. Ошол жакшы болсо, анан калган баары болот.
Бир тасма жаратууда идея сиздин башыңызда канча убакытта бышып жетилет да? Ар кандай. Кээде ошол жарым жылда болуп калышы мүмкүн. Кээде 2-3 айда деле ошол бышып жетилиши мүмкүн. Мен ошол бир идеям бар, ошол 6-7 жылдан бери турат ошолчу мындай идея деле мындай кандай десем, толук быша элек, анан тартканга дагы бир мындай шарттар боло элек да. Андыктан ар кандай, мисалы аватар билесиңер канча жылдап мындай бышып отуруп келип тартылган да. Ошон үчүн анын бир убагы жок. Качан 1 жылда да болушу мүмкүн, 10 жылда да болушу мүмкүн да. Түшүнүктүү. Сүйүн мырза, мындан 2 жыл мурда мен сизден интервью алганымда сиз мага чет өлкөгө уялбай көрсөтө турган кино тартсам деп жатам деп айттыңыз. Мына ушундай тасма жаралдыбы? Андай тасманы албетте биринчиден ошого ылайык глобалдуу бир идея керек. Анан аябаганда чоң каражат керек. Биз азыр Кыргызстандын ичиндеги стандартка ылайыктап тартып атпайбызбы? Каражат азыраак болот. Чет өлкөгө чыгаруу үчүн ошондой чоң талап, ошондой чоң каражат талап кылынат. Буюрса ошол күндөр жакындап атат деп ойлойм. Ошонун аркасында дагы акырын иштеп атабыз. Буюрса жакынкы жылдары тартылат. Андай идеяларыбыз ошол жана мен бышырып аткан идеялар ошол чет өлкөгө чыгуучу идеялар деп ойлойм. Эң сонун бул кино тартуу сиздин кичинекей кезиңизден берки кыялыңызбы же болбосо чоң ойгондон кийин мен ушул кесип менен алектенейин деп тандаган? Жок, ал мен ошол студент кезимде, ошол 1-2 курста окуп жүргөн кезимде ошондо пайда болду. Ошондой ушул кесипти тандаган мындай бир аз кечирээк болду деп ойлойм. Керектер айтып калса, мен 1-классымда эле ошондой болду. Мен андай болгон эмес. Мен эл катары ошол учкуч болом, анан ошол космонавт болом, анан мугалим болом деп чоң ойгонбуз. Бирок кийин ошол студент кезимде анан ушул кесипти мындай тандап алдым да. Түшүнүктүү. Сүйүн мырза, сиздин кесиптешиңиз Элес Абдыжаппаровдун тасма тартууда өзүнүн ырымы бар экен да. Тасма башталып аягына чейин ал чачын албай өстүрөт экен. Чачына такыр тийишпейт экен. Анан сиздин тасма тартууда кандай бир ырым колдоносузбу? Жок, андай ырымга мен көп деле андай жакын деле эмесмин. Баягы киночуларда ырым барбы, баягы тарелка сындырып баштайт депчи мисалы андай эле эмеге жакын деле эмесмин. Бирок эгер элдер ошентип баштайлы десе баштайбыз. Мен мындай өтө эле мындай сөзсүз деген нерсе жок биздечи. Бирок мына акыркы 50 басым тасмабызды ошентип баштадык. Баары ошол биздин Асылбек байкелер, Мурат Мамбетов байкелер ошондой кылалы деп анан чогуу отуруп ошентип тарелканы бир сындырып ошентип баштаганбыз. Бирок мындай өтө ырым-жырымга жакын деле эмесмин жалпысынан. Түшүнүктүү. Сүйүн мырза, биз сизге кыскача бир оюн даярдап койгонбуз. Албетте сиз жөнүндө көбүрөөк маалыматка ээ болуу максатында оюндун шарты менен түшүндүрө кетсек, бул жактан менин кесиптешим сизге суроолорду узатат. Ал эми сиз болсо моундай кагазда жазылган ооба же жок деп жооп беришиңиз керек. Жөн эле көтөрүп коебуз. Бул ушунча баттыр. Каякта, бияктыбы, каякта карап? Бул камераны карасам. Ооба. Анда баштадык. Аялыңыздан чындыкты жашырган учурларыңыз болду беле? Жетпей калган сүйүүңүз болду беле? Жетпей калган сүйүүңүз. Экинчи аял алуу ниетиңиз барбы? Жок. Өтө көп суммадагы акча сунупталса, жашоодогу принцибиңизден аттап өтө аласызбы? Жок. Оскар сыйлыгын алууга пландарыңыз барбы? Албетте. Шайлоого барасызбы? Ооба. Үйдөгү сынып калган отургучту оңдой аласызбы? Таланты жок кызды сулуулугу үчүн тасмага тарта алат белеңиз? Жок. Манас эпосун толук окуп чыктыңыз беле? Жок. Калп айтасызбы? Мындай. Эң жакшы болду. Кээде бар, баягы мындай күндүк нерседе, мисалычы баягы бир жака мына келип калдым деп мисалы, эң чыксаң делечи, ошо мындай кичинекей бир техникалык нерселер болушу мүмкүн. А так болбосо мындай чоң жалган айтуу ал туура эмес. Техника бизди калпычы кылат. Пробкада туруп калдым деген жакшы шылтоо бар го андай. Бул бишкектиктердин эң негизги шылтоосу пробкада турдум деген. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген суроо бар экен. 9019 абонент менен аяктаган номерден келген. Ассаламу алейкум, Пирамида каналы. Мен сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Сүйүн байке, ишиңизге ийгилик, бирдик айылына чоң салам дейт. Бул калуу тилек экен. Ал эми биз маегибизди улантсак, ушул кадр сыртында деп калдык.
Бул суроону жана буга чейинки конокторубузга да берип өттүк. Ушул кадр сыртында болгон окуяда болгон процесс учурунда кайсыл адис жок болсо деле кино жарала берет. Балким кээ бир кино тарткан топ өзүнчө бир машина болсо, бирөөсү жок болсо деле кино жарала берет деген суроо. Негизи ошол баары маанилүү болгон үчүн ошол кесип пайда болгон да, ошол кесип келип чыккан. Негизи баары толук кандуу болсо, ошондо тасма дагы ошого, тасманын ийгилиги да ошого жараша болот да. Бирок кээде шартка жараша, мисалы кээде композитор болбой калышы мүмкүн. Мисалы композитор каражат жетпей калып, интернеттеги даяр музыкаларды колдонушубуз мүмкүн. Же болбосо мисалы художник болбой эле оператордун ошол өзүнүн ракурсуна, ошонун өзүнүн көз карашына ишенип тартылган учурлар болгон да. Бул өзүнүн башынан өткөн окуялар да. Бирок негизи баарынын болгону толук кандуу иштегени туура. Түшүнүктүү. Ал эми бизге келген дагы каттар келүүдө 1995 абонентинен келген. Саламатсызбы Сүйүн байке, сиздин соолган карек аттуу тасмаңызда аябай баалайм, сонун тартылган дейт. Калуу тилейкем бул. Мына ушул соолган карек бул жаңылышпасам сиздин алгачкы тасмаларыңыз. Алгачкы тасмам, ооба, алгачкы тасмам кыска метраждуу болчу. Негизи аны тартаардан мурун негизи андай ой жок болчу, мен өзүмдү бир аз дагы даярдап анан тартайын, анан кино дүйнөсүнө кирейин деген оюм бар эле, бирок ал ошол заказ түрүндө тартылган да. Мындайча айтканда ошол бир партия ошол убакта заказ берип, анан ошону улам тартылып калган. Өзүм да толук даяр эмес болчумун. Бирок ошол убакта баягы сууда сүзүү үчүн бассейнге секириш керек, сууга секириш керек, болбосо сүзгөн үйрөнө албайсың дейт го. Ошону менен кино дүйнөсүнө секирип киргенбиз. Ошол биринчи тасмам болчу. Андан кийин уланып азыр бир кыска метраждуу, 6 толук метраждуу тасмам бар экен, жалпысынан 7 экен. Сиз жогоруда айтып өттүңүз да, алдыда фантастикалык тасма тартуу жөнүндө. Ошол тасма жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз, качан күтсөк болот бул тасманы? Биз буюрса ошол өткөндө бул тасмадан баштаардан мурун караштырып көрсөк, акыркы 30-40 жылдан бери кыргыз кино дүйнөсүндө балдарга арналган тасма жок экен да. 30-40 жылдан бери анан биз ошол баштайлы, анан эң биринчи фантастикалык балдар, өспүрүмдөрдүн тасмасы деп ошентип жолго чыкканбыз. Азыр карап көрсөм, баары бизге ошентип ойлонуп, азыр 4-5 тасма чыгып атыптыр, балдар тасмасы, балдарга арналган. Бирок биздикинин өзгөчөлүгү фантастикалык. Бул жакта баягы баарыбыз эле көрүп жүргөн Американын жанагы супер геройлору бар эмеспи? Ошолорду эле алып, ошол сыяктуу, бирок кыргызча өзгөчөлүктөр менен кыргыздын баягы эмне деп коет, кыргызча жыттанган супер геройлор. Буюрса ошол жакын ушул айдын аягында башталат. 28 декабрда жаңы жылга жакын буюрса жаңы жылдык тасма кылып чыгарабыз. Андыктан баардык ушул фантастикалык жанрды сүйгөн жаш балдар болобу, улуулар болобу, буюрса күтөбүз тасмабызда. GTX тасманын аты. GTX. Негизи мына ушул тасма тартууда Американын тасмаларын кээ бир Кыргызстанда режиссерлор сценарийин өзгөртпөй өзүндөй кылып, Голливудтун же болбосо чет өлкөнүн тасмаларын өзүндөй кылып коюшууда. Ал эми бул сиздин супер геройлор жөнүндө тасмаңыз алардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Балким өзүнүн ошондой көчүрмөбү же өзүнчө бир сценарий? Жок, ал ошол супер герой дегеним эми ошондой өзгөчөлүктөгү балдар. Мисалы, көтөрүп алыста бир нерсени жылдыра алат, мисалы, же болбосо баягы флеш сыяктуу келип, мындай бат кыймылдай алат, шамалдан да тез деп. Бирок бул жакта сценарий таптакыр башка. Мындай, мен ойлойм, бир эле Кыргызстанда эмес, балким Орто Азияда ошондой жаш балдарга арналган ошондой тасма жок деп изилдешибизге караганда жок болчу да. Бирок баягы геройлордун өзгөчөлүктөрү, карма өзгөчөлүктөрү ошого окшоп кетиши мүмкүн. Сценарий таптакыр башка. Кыргызчаланган, кыргызча өзгөчөлүктөр менен тартылат. Ошо бул фантастикалык тасманы тартууда мүмкүн өзгөчөлүк техникалык каражаттар керек же бул компьютер? Ооба, бул жакта тартуу оңой эмес фантастика. Себеби мындай бир жөнөкөй кылып койсоң эл ишенбейт, тескерисинче күлүшү, шылыңдашы мүмкүн да. Биз ошонун баарын эске алып, өзү колдон келе тургандай, ошол нерсени жасай ала тургандай кылып ошого жараша даярданып атабыз.
ошого жараша техникалык топ иштеп атат. Себеби Голливудда колдонулган спецэффекттер эми таптакыр башка. Бирок биз ошол колубуздан келе турган нерселерди гана алып тартып атабыз буюрса. Бул тасма качан элдин сынына коюлат? 28 декабрда чыгат. Ушул жылдын 28 ушул жылдын эң акыркы тасмасы ошол GTX болот. Анан тартуу иштери болсо мына ушул айдын аягында башталат. Буюрса бир жалпысынан ата GTX болуп атпайбы, 7 айлык долбоор болуп атат. Биз 7 санын аябай көп басым жасап атабыз. 7 ай тартылат. Менин 7-чи толук метраждуу тасмам болот экен. 2017 жылы. 2017 жылы. Кыскасы кийин ошол тасмада да көрөсүздөр, ошол 7 санына аябай көп басым жасадык. Бизде баягы кыргыздарда 7 өлчөп бир кез, манастын 7 осуяты, 7-нин бири кыдыр деп коет го. Бир эле бизде эмес, негизи дүйнө жүзүндө да 7 саны аябай табышмактуу, кызыктуу сан экен. Ошол 7X тасмасын буюрса көрүүгө чакырабыз баарыңыздарды. Чыдамсыздык менен күтөбүз. Сөзсүз түрдө Сүйүн мырза, сизге терең ыраазычылык. Таң эрте биздин телегөрүүчүлөргө кино аламына саякатка алып барып келгениңиз үчүн ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо сизди күтүп алууга даярбыз. Рахмат. Эми биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр биз сиздерге музыкалык чыгарма тартуулайбыз, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз.